Мен укугумду төбөлгөндөрүмдөн согунам. Бул адамгерчиликке жатпайт, мындай болбошу керек. Прокурорлор келинчегимди түрмөгө каматканга аябай аракет кылышты. Бирок далилдердин жетишсиздигинен кыйнаган укук коргоо кызматкерлери акталышкан. Өзүбүздүн укуктарыбызды талап кылалы, билели. 2016 жылдын ноябрында аялымды киши өлтүрдү деген шек менен кармашкан. Алар аны кармагандан тартып эле кыйнап баштаганын мен кийин билдим. Алгач психологиялык жактан аялыма сени таштап кетишти, адвокат берилген жок деп айтышкан. Анан дагы физикалык жактан кыйноо болгон, 5 кабыргасы сынган. Көрсө эң жаманы, анан коркунучтуусу, камалгандан кийин биринчи күнү милиция кызматкерлери каалаганын кылышат экен. Келинчегим 2-3 айдан кийин такыр баса албай калды. Каракол шаардык соту анын күнөөсүн далилдей албагандыгы үчүн актап, милициянын 2 тергөөчүсүнө карата жеке аныктама чыгарган. Бирок тилекке каршы Ысык-Көл облустук соту аялымды адам өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Анан тергөөчүлөр, прокурорлор келинчегимди түрмөгө каматканга аябай аракет кылышты. Антпесе өздөрү да жазаланмак. Колонияда жүргөндө келинчегим мээсинен 5 жолу инсульт алган. Ал 2022 жылдын 2 январында каза болду. Мен сынып калдым. Эки миң жетинчи жылы мал уурулук боюнча соттолгом. Күнөөнү мойнума алдыруу үчүн Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери катуу кыйноолорду колдонушкан. Башыма оор пепельница менен сабашкан. Согончогума дубинка менен чаап, башыма баштык кийгизип муунтушкан. Майдаланган калемпирди чайнаганга күчтөп мажбурлашкан. Колума кишен салып, буттарымды кур менен байлашты. Офицерлер шымымды түшүрүп алып, мени дубинка менен зордуктайбыз деп коркутушту дейт. Бул кыйноолор менин бүт жашоомо так калтырды. Бөйрөгүм ириңдеп кетти. Омурткамдын ооруганы басылбай 2020 жылы операциядан кийин буттарым иштебей калды. Азыр мен майыпмын. Бул окуялар коркунучтуу тасманын сценарийине окшош болушу мүмкүн. Бирок бул укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин колунан жабыркаган кыргызстандыктардын чыныгы окуялары. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 22 беренесинде эч ким кыйноого жана башка адамгерчиликсиз, ырайымсыз же кадыр баркты басмалаган мамилеге жазага дуушар болушу мүмкүн эмес деп жазылган. Бирок ага карабастан күч кызматкерлери тарабынан зордук зомбулук, кыйноолор дагы эле колдонуп келет. Ошол керек болду болсо. Өзүнүн денесин залалга келтирем деп. Неге? Суицид кылам деп жиптин Мен укугумду төбөлгөндөрүмдөн согунам. Мен изашто отурганымдан согунам. Болду. Духу жетпейт. Болду дейм, Ап келчи бычакты. Бычакты ап келбейсиңер мени. Ап кел нарсы. Колумдан Ал лежбасын. Шектик катары суракка чакырылган адамдар кыйноого алынат. Аларды сабап, шантаж кылып, жасалбаган кылмышы үчүн күнөөнү мойнуна алууга мажбурлашат. 2019 жылы апрель айында кыйноого кабылдым. Мени жалган айыптап, баңгизат ыргытып коюшкан. Жалал Абад ОБНин ыкчам кызматкерлери болчу. 3 кызматкер мени унаа менен милиция бөлүмүнө алып барып, ошол жерден да сабап башташты. Күнөөнүн баары мойнума алганга мажбурлашты. Бутума дубинка менен уруп, кайра баштык кийгизип, муунтуп жатышты. Арматуранын соккуларына чыдабай, эсимди жоготуп, зарам чыгып кетти. Колуман келишинче карманууга аракет кылдым. Бирок мүнөт сайын туруштук берүүгө күчүм азайып баратты. 1 секунд, 1 сааттай, 1 мүнөт, 1 күн сыяктуу сезилип жатты. Жыйынтыгында чыдай албай, көрсөтмөгө кол коюп, баардык күнөөнү өзүм алдым.
2021 жылдын октябрында мен сот залында өз жанымды кыюуга аракет кылдым. Бул нааразычылык акциясы болчу. Анткени жактоочум ооруп калганда сотту башка күнгө жылдыргандан ордуна мага мамлекеттик жактоочуну дайындашты. Ошол эле жылдын ноябрь айынын ортосунда УКМКнын кызматкерлери мени кыйноого шектелип, Жалал-Абад ОИБдин баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынан 5 кызматкерин кармашкан. Кыргызстанда канча кыйноо фактысы катталган? Кыйноо фактыларынын так санын биз билбейбиз. Бирок башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча 2016 жылдан 2020 жылга чейин кыйноолор боюнча 2000ден ашуун арыз катталган. Ал эми жогорку соттун маалыматы боюнча 31 гана адамга айып тагылган жана алардын 14-ü реалдуу убакытсыз жазаларын алышкан. Кыйноого каршы коалиция юристтеринин айтымында 2000 билдирүү бул укук коргоо органдарынын тарабынан жасалган бардык зомбулук фактыларынан алыс. Себеби жабырлануучулар алардын арызы тез жана объективдүү каралып, күнөөлүүлөр жазасын аларына ишенишпейт. Биздин изилдөөбүздөн көрүнүп тургандай, алардын коркунучтарынын негизи бар. Эмне үчүн кыйноочулардын азы эле жазаланат? Эксперттер схема мындайча иштейт деп түшүндүрүштү. Биринчи инстанция кызматкерди 137-берени кыйноо боюнча күнөөлүү деп тапса дагы, жогорудагы инстанциялар жумшартылган кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча 338-беренеге кайра квалификация кылышат. Эгерде кыйноо беренеси боюнча кылмышкер 5 жылдан 12 жылга чейин жазага тартылса, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу үчүн бир топ жеңил жаза 300 000 сомдон 2 миллион сомго чейин айып бул же 2 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Көпчүлүк учурда кылмыш иштери боюнча актоо өкүмү чыгарылат. Муну жогорку соттун статистикасы далилдеп турат. Жалпысынан 2003 жылдан 2021 жылга чейин биринчи инстанциядагы сотторго 143-берени кыйноо боюнча 15 иш түшкөн. Эч ким соттолгон жок. Ал эми 9 адам акталган. Талаш шаарынын тургуну Бопоевди күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн милиция кызматкерлери кыйноого алышкан. Катуу кыйноонун себебинен Бопоев каза болгон. Аталган кызматкерлерге кылмыш иши козголуп, ал райондук, облустук, Бишкек шаардык сотторунда жана 2 жолу жогорку сотто каралып, бирок далилдердин жетишсиздигинен кыйнаган укук коргоо кызматкерлери акталышкан. Коррупция предполагает предоставление иммунитета этим сотрудникам, как со стороны судебных органов, как со стороны прокуратуры, ГКНБ, которые призваны расследовать такие должностные преступления, как пытки. То есть высокий уровень корпоративного интереса, то есть это, в общем-то, сводит на нет всю эту борьбу. Нужен совсем другой институт, который бы проводил расследование по фактам пыток, нежели ГКНБ и прокуратура. То есть это, во-первых, коррупционные риски там большие существуют, и во-вторых, у ГКНБ мандат совершенно другой, не заниматься расследованием пыток, да, а совершенно другой. И то же самое прокуратура, это как орган больше как надзора и как орган, поддерживающий обвинения все-таки в государственных структурах. Есть тут очень большой конфликт интересов. И в целом есть рекомендации международных институтов, чтобы в стране был совершенно такой независимый орган по расследованию именно в отношении должностных лиц преступления. Да? То есть это должен быть совершенно отдельный орган, и не подотчетный ни МВД, естественно, ни прокуратуре, он должен быть такой независимый. Жыл сайын укук коргоо органдарынын кызматкерлерине күч колдонуу боюнча арыздар түшүп турат. Алсак 2019-2021 жылдар аралыгында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго жабырлануучулардан 400дөн ашык арыз түшкөн. Көбүнчө алар Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине даттанышат. 226 арыз. Бул статистика боюнча жаза аткаруу кызматкерлери 2-нчи орунда 54. Ал эми УКМКнын өкүлдөрүнө карата 15 арыз түшкөн. Арыздарда укук коргоо органдарынын кызматкерлери жабырлануучуга кандай зордук зомбулук көрсөткөнү кеңири сүрөттөлгөн. 2021 жылдын статистикасы боюнча көбүнчө адамдарды кол бут менен, ошондой эле ар кандай буюмдар менен ур токмок алышат. Экинчи кеңири таралган ыкма баштык жана противогаз менен монту. Мындан тышкары адистер кээ бир учурларда жабырлануучуларга психологиялык басым жасалып, алкоголдук же баңгизатка мас абалга келтирип, электр тогу менен ур токмокко алганын айтышат. Кыйноо өзү кылмыш. Кыйноого эч ким бизде кабылбаш керек. Бул биздин Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамында, конституциябызда көргөзүлгөн. Мага карата кыйноо колдонулду десе эле,
Биз анын арызы түшкөндөн кийин аны кыйноо болду деп регистрация жасайбыз да, каттайбыз. Бизден башка прокуратура органдары каттайт, улуттук коопсуздук комитети каттайт. Статистикадан айырмаланат. Алардыкы башка болот, алардыкы деген текшерип, кыйноо болгон болсо, болгон учурларда деле башка жеңилирээк беренелерге которуп койгондагы кездешет да, учурлар. Жанагы злоупотребление должностным положением же болбосо денесине залал келтирди деген беренелер бар. Ошолорго уйкашыраак, кыйноого признактар окшошураак болот да. Ошолорго которуп койгон убакыттарда алар эсептебейт. Улуттук борбордо алдын ала баруулардын 3 түрү бар. Бул деген атайын баруулар, всесторонний посещение деп коет. Андан кийинкиси убакыт өткөндөн кийин баруулар, бул болсо промежуточный посещение деп коет. Биз атайын баруулар любой сигналга барабыз. Мисалы бир жактан адам арыз жазса, же болбосо телефон чалып, анонимдүү түрдө кайрылса да барабыз, ошол киши менен маек жүргүзөбүз. Кайсыл мекемеде болбосун, күнбү, түнбү, выходной күн, майрам күн дебей карабай, анысына карабай барабыз, ал киши менен кабар алып, эмне болгон, ким кыйнаган, кандай арыз болсо арызын алып, тартылма эксперттер бар, привлеченный эксперт деп коет. Ошолордон киргизип, врачтардан ошолордун денесиндеги тактарды, кандайдыр бир жаракаттар болсо, биз Стамбул протоколун толтуртканга көмөктөшөбүз да. Андан кийин ал бүт топтолгон документтерди бизде улуттук борбор тергөө иштерин жүргүзбөйт. Тергөө иштерин жүргүзүү үчүн, уюштуруу үчүн, текшерүү үчүн ошол фактыны биз прокуратура органдарына жөнөтөбүз. Кыйноого кабыл алган кишилер ошо кыйноо болгондугу тууралуу айтыш керек, кабарлаш керек, туугандары бар, же болбосо кандайдыр бир мүмкүнчүлүк таап айтыш керек, аны прокуратура органдарына кайрылыш керек. Ошол жаткан мекеменин жетекчилерине кайрылыш керек. Ооз эле кайрылбастан арыз менен кайрылыш керек, кагаз түрүндө. Адвокатына айтсын, адвокатына кайрылса болот. Улуттук борборго кайрылса болот. Унчукпай калбастан бул менен күрөшүш керек, бул көрүнүш менен багы коомчулукка чыгарыш керек. Болгон мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Канчалык убакыт нары кетсе, аны дагы материалдары уже эскирип, денесинде тактар кетип, аны далилдеш кыйындыкка туруп калат да. Ошон үчүн канчалык эрте, канчалык жашын кезде, свежий кезинде айтса, ошончолук батыраак реакция болуп, батыраак иш жүрөт да. Эми мурункуга караганда азыркы абал кичине өзгөрдү. Мен ойлойм, жакшы жагына өзгөрдү. Себеби мурун, ушу 5-10 жыл мурун ачык айкын эле кетип баратсаң эле чакалайын чак түшүндө уруп сабап, кыйкыртып эле кыйнап атчы да. Ички иштер бөлүмүнүн гом болобу любой жагында. Азыр андай көрүнүштөр азайды, колун сындырчы, бутун сындырчы, мындайча айтканда өтө грубый формада кыйноолор жүрчү да. Азыр заман өзгөрдү, коом өзгөрдү, элдин баарында телефон бар, тартып алат, ар кандай улуттук борбор ачылды, далилдөөлөрдүн дагы жаңы түрлөрү ачылгандан бери бул кыйноо формасы дагы жөн турбастан өзгөрүп атат да. Бул баягы уже денесинде так калтырбаш үчүн багы баклажкага сууну куюп алып сабайт, же болбосо коркутат, пакет кийгизип, противогаз кийгизсе, азырда башка методдорду колдонуп атат. Мурункуга караганда кыйноонун ыкмалары өзгөрдү деп айта алам да. Ошол ар бир адамдын укугу сакталган өлкөдө жашагыбыз келет да. Бул жерде басмырлоо, бул мазактоо, адамдын ошол чувство достоинства деген бар го, ошону тебелеп тепсеп, ошол бир планды аткарыш үчүн да, бул эч адамгерчиликке жатпайт. Мен айтпайм бул укукка жатпайт деп, анткени бул түшүнүктүү, бул адамгерчиликке жатпайт, мындай болбошу керек. Биз мындайларга көз жазымга калтырбай, кайдыгер карабай, ар биринин үнүн чыгарышыбыз керек. Жана ар бирине кол сунуп жардам беришибиз керек. Үнүн угушубуз керек. Жок дегенде эле үнүн башка жакка жеткиришибиз керек. Качан гана сотторго үнүбүз жеткенде, мага окшогон блогерлер, медиа адамдары болобу, журналисттер болобу, баарыбыз биригип чындыкты чыркыратмайын, кайра-кайра алып чыкмайын, бардыгы кайдыгерлик менен жашообуз өтө берет. Өзүбүздүн укуктарыбызды талап кылалы, билели, анан укук коргоо органдарынан так
милдеттерин аткарууга талап кылышыбыз керек. Антпесе эртең бул сенин бир тууганың, менин бир тууганым, менин жакыным болуп калышы мүмкүн. Бир өлкөдөбүз, тагдырыбыз бир, жолубуз бир. Ошон үчүн мыйзамдуулук сакталсын.